Сиздер менен биздер мусулман кылып жараткан Аллах Таала чексиз мактоолор жана шүгүрлөр айтайлы. Анын сүйкүмдүү кулу Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттарды айтайлы туугандар. Неге айтабыз? Анткени ал Аллах Таала. Аллахтын Аллах болгондугу үчүн ага мактоолор айтабыз. Анткени ал Аллах, болду. Ушул сөздөн ары жака айтыштын кереги жок. Аллах болгон. Неге анан пайгамбарга неге салам салават айтышыбыз керек? Неге дегенде сага берилген жакшылыктарга жакшы жооп кайтарганда адам билиш керек туугандар. Сага бирөө жакшылык кылып жатабы, рахмат айтып, ого жүрөктөн ыраазы болуп, жок дегенде бир хадия берип же бир ушундай жылуу сөздөрүн айтышың керек. Неге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиздер менен биздерге ислам динин жеткиргенге канча тынччылыктарды, канча жамандыктарды, ар кандай сөздөрдү эшитти. Биз азыр мисалга ысык төшөктө жатабыз, ысык үйүбүздө жатып жөн эле жашап жатабыз да, туурабы туугандар, Пайгамбарыбыз заманында андай болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиздер менен биздерге исламды жеткирүү үчүн канчадан кыйынчылыктарды өткөрдү. Ошондуктан пайгамбарыбыздын кылган жакшылыктарын унутпашыбыз керек эч качан. Болбойт унуткан. Эгерде бул боюнча пайгамбардын хадисте айтылат, эгерде адам инсандарга шүгүр кыла албаса, инсандардын кылган жакшылыгына шүгүр келтире албаса, Аллах Таалага шүгүр келтире албайт ал адамчы. Мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, бирөөлөрдүн жакшылыгын сезе албасаңыз, ошолордун жакшылыгына жакшылык менен жооп бере албасаңыз, Аллах Таалага эч качан жакшылык кыла албайсыз. То есть Аллах Тааланын буйруган өкүмдөрүн аткара албайсыз. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Жакшылыкка жакшы жооп кайтарып, жакшы жок эле дегенде сөз менен эмне болуп рахмат деп койсок, же болбосо Аллах ыраазы болсун деп койсок, же болбосо пайгамбарга мактоолор болсун, пайгамбар жакшы адам деп койсок, эмне болот? Бекер го, сөз го. Жөн эле сөз. Кыргызча эле эч ким сен сүйлөп койдуң деп акча албайт. Андай заман эмес. Биздин Кыргызстаныбызда альхамдулилlah пайгамбарыбызга Аллах Таала мактоо айтканга азырынча тыюу жок, альхамдулилlah. Аллахым келечекте да андай кылбасын. Ошол нерсени биз кадырлап баттап калышыбыз керек,